Икрамжан Нишанов учурда оор абалда, ал жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жабырлануучу кече күндүзгү саат 3 чамасында ооруканага түшкөн. Анын денесинин бир канча жери жабыркап, баш мээси чайкалган. Жамбашынын оң тарабына ок тийген. Манжалары сынып, эсин жоготкон абалда келген. Кан басымы түшүп, өз алдынча дем ала албайт. Келгенде акыбалы, оорулуунун акыбалы эс учу жок. Кан басымы төмөндөп, 60га чейин түшүп, ошол шоковое состояние түштү. Бизге контактка кирген жок. Келгенде эле ошол тиешелүү жардамдардын баардыгын бердик. Андан кийин оорулууга Оштон нейрохирург чакырдык. Ага чейин бул жакта биз гемодинамикаларын стабилдештирип, анализдерди даярдап, баардык чараларды көрүп турдук. Алар дагы ыкчам тез келишти. Келип операция жасалды. Башына операция жасалып, башында чоң гематомасы бар экен, аны алынды гематомасы. Бейтаптын жакындары, достору, коңшулары оорукана алдына чогулган. Алар Салахиддинди ургандар мыйзам чегинде жаза алуусун жогору жактан суранышат. Ал эч кимге зыяны жок, элден жардамын аябаган адам болчу дешет. Акча карыз өгенте, калтай карыз өмегенте балдарды. Мисалы үчүн досум акча карыз болсо да токмок карыз болбогон да ал балдарга. Биз суранат элек, досубузду ургандар мыйзам чегинде жаза алышы керек. Досумдун 4 баласы бар. Эгер бир нерсе болсо, балдарынын убалында калышат. Аларды ким багат? Жакшы кылып мыйзам чегинде. Бундакы встреча болгондо биз эчтаардык, досумуз. Биз ар дайым бирге жүрөт элек. Мындай окуялар болсо, биз угушубуз керек эле. Эмне болгонун бири-бирибизден жашырбайт элек. Алар атайлап үйүнө келип, газ баллон менен чачып, ээн талага алып барып урушуптур. Мындай иштер Ноокат районунда биринчи жолу эмес. Биз жогору жактан суранабыз. Кылмыштуулуктун алдын алуу иштерин жүргүзүшсүн. Мыйзам жолунда иш алып барышсын. Президентимизден суранабыз, шуну мыйзам чекиде чырайлуу кылып, эч беришини сурайбыз. Үй бүлөдө эки гана бир тууган, агасы да оорукчан болгондуктан анын да үй бүлөсүн каралашып жүргөн. Атасынын ооруканада жатканын уккан кыздары көздөрүнө жаш алып, айыгып кетүүсүн Кудайдан суранып жатышат. Икрамжанды кече күндүзгү саат 11 чамасында белгисиз бирөөлөр келип, сүйрөп унаага салганын коңшулары көргөн. Бирок кимдер экендигин, эмне себептен кайда алып кеткенин билишкен эмес. Көчөдө үйгө кирип кайтып чыктым. Мен дүкөнгө кирип чыксам, автоунаа токтоп, кайра кетип жатканын байкап калдым. Бирок кимдер экендигин көргөн жокмун. Бир келин көрүп калыптыр. Ал колдорунда курал да бар экен деди. Биз кимге айтарыбызды билбей калдык. Алар атайлап жасаган. Күндүзү саат 10-11лерде эч ким болгон эмес. Борушубузду билмей калды. Эч ким жок көчөдө. Ноокат райондук ички иштер башкармалыгы окуяны иликтеп жатат. Жабырлануучуну 3 адам ээн талага алып барып, ур токмокко алып ок аткан. Кылмышка шектүү катары 1996 жылы жана 1997 жылы туулган 3 адам кармалган. Алардын кылмыш учурунда пайдаланган автоунаасын текшерүүгө алганда узундугу 1 метр болгон 2 даана темир арматура жана курал табылган. Топтолгон материалдар Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн кылмыштарды жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 138 берененин негизинде кылмыш иши козголду бүгүнкү күндө. Ал эми жабырлануучу абалы оор, ошол райондук ооруканада жатат. Ал эми кылмышка шектүүлөр Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал шектүүлөрдүн айтуусу боюнча бул жабырлануучу ошо шектүүлөрдүн биринен карыз болгон 48 000 акча. Ошону доолап барган учурда пикир келишпестик келип, ошого бардык деп. Милиция кызматкерлери башка да версиялар менен иштеп жатат. Алардын баамында жабырлануучу шектүүлөргө карыз эмес эле, алар тескерисинче опуз алуу максатында да барышы мүмкүн деген күмөндөр бар. Кылмыштуулук токтоп калган жок. Маселен, жаңы жылдан бери эле 200гө жакын кылмыш жана жоруктар катталган. Серепчилердин баамында кылмыш кылган жаран жаза албай, тескерисинче күнөөсүз адам жазаланып жатат. Милициянын ардагери мурда мыйзам ар бир адамга тегиз иштеген дейт. Азыр мыйзам аткарылбай, алсыз болуп жатат деген пикирде. Жазаны жазалында тургандар жазаланбай, жазаланбагандар кээде жазаланып калат да. Ошол да аябай чоң роль ойнойт. Баарды кел, акырында кел, баары топтоп келгенде имандыкка такалат да. Бул мындай да куралды азыр ачык айтканда куралга уруксат берсе бербесе да бул иш боло турган болсо боло турган иш болот да. Анда эмес, уруксат бергенде азыр мен ойлойм ошо уруксаты барлар муну аткан жок да, көбүнчө уруксат жоктор атат. Уруксат жоктор баягы топтогондордо калып калган куралдардан алып калышы мүмкүн булар. Жабырлануучу менен шектүүлөрдүн чыры эмне себептен болгону азырынча белгисиз. Бейтап эсине келген соң айрым жагдайлар дагы такталат.
Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылықтар.